жыйырмасы. Assalamu alaikum, hurmatly bakçı seyirciler. Bugün 20-iyun 2024 jыл. Biz Bişkектин жанында Соклук районундагы 100 гектар алма багындабыз. Бул жерде 10 метр тереңдиктеги 10 000 тонналык суу сактагыч бассейн кең мембранан курулган. Бул жакта биздин Кыргыз-Түркманас университетинин студенттери, Мөмө Жемишжан талашматтар бөлүмүнүн студенттери, 2-3 курстар практиканттарды алып келип көрсөтүп атабыз. Бул жакта Италиядан келген көчөттөр, шпалерный система Бутпар итальянский. Алманын 6 сорту бар экен, Golden, Gala, Red Delicious сорттору. Бул жакта голубикалар турат, ал жерде жакындатып көрсөтөйүн. Бул жактардагы арпа буудайлар ушу кошумча план боюнча 250 гектар болуш керек экен. Ылдыйраак жакта мөндүрдү уруп түшүрө турган атайын аппарат да бар экен. 10 000 метр бийиктикке чейин чыгып чачыратуучу, мөндүрлөрдү эритип түшүрүүчү жабдыктар бар экен. Анын иштөө принцибин да көрдүк. Бактар схема посадка 3 метр 25 сантиметрге 80 сантиметр, 1 гектарда 3600 дарак бар. Бул жерде жалпы 100 гектар. Бир бөлүгү ушугурттур быйыл. Бул жакта өзгөчө жаш көчөттөр, кээ бир сорттор. Жалпысынан укмуш бак жакшы. Кыргызстандагы эң чоң бактардын бирөөсү десек болот. Бул жакта насостору, фильтр системалары Туркиядан келген экен, булар баары. Буларды көрүп таанышып чыктык. Скважина бар экен, 100-180 метр деп айтты окшойт. Скважина системасы, скважинадан суу чыгып, бул удобрение танкасы, удобрениени чылап бере турган гравел танктар, чоң балырларды кармоочу. Дисктүү фильтрлер, турецкий система, 2 насос бөлүп берет экен. 50 гектарына бул, 50 гектарына бул. Бул жакта панелде дагы бар. Өзүнүн метеорологиялык станциясы да бар, полный. Жамгыр качан жаайт, канча жаады, украиналык агрономдор менен чогуу иштешет экен. Бул жерде дагы ошол ачып көрсөтүп кое берейин. План менен бул жерде бактарды бөлүп сугарышат экен. Жалпысынан ушундай көрүнүш. Ийгилик боло берсин, Кыргызстан өнүгө берсин, багбанчылык тармагы.